кыргыз болуп туруп кыргыз тилин толук мындай билбей атабыз да. Идрис быйыл 11-классты аяктады. Ал билим алган мектеп Араван районунун Өзбекстан менен чектеш айылында болгондуктан кыргыз мектепте окуса дагы айрым сөздөрдү түшүнбөй каларын жашырбайт. Өзү эле эмес, достору дагы шаарга келгенде көбүнчө кыргыз болуп туруп, кыргызча сүйлөй албай көп уят болгон учурларын эстейт. Кыргыз тилинен негизи мугалимдер ошол айылдагы биздин айылдагы мугалимдер, жалпы ошо айылдагы мугалимдер өздөрү да кыргыз тилин толук билишпейт. Көпчүлүк мугалимдер. Жок, эчке чындыкта күлөсүздөр го. Мисалы мындай баштап шаарга келгенде окуучулар уялат да, таза кыргызча сүйлөй албайт да, мындайчы, кыргызча сүйлөй албагандан уялат да. Ошон үчүн мугалимдер өздөрүнө да кичине кыргыз тилин үстүнөн иштеш керек. Келечекте ал өзүн мамлекеттик кызматта көргүсү келет. Мындан улам жалпы республикалык тесттин алдында Атайын Ош шаарына келип курска катышып кыргыз тилинен билим алды. Ал эми шаарда окуган айрым орус мектепте окуган окуучулар болсо кыргыз тилинде эки сөздүн башын бириктире албай көп кыйналган учурлар болот. Бул абалга жетүүгө бир эле кыргыз тили мугалими себепчи эмес. Ата-энелер балдардын келечегине кам көрүп, нан таап жеш үчүн жок дегенде орус тилин же англис тилин билсин деп кымбат болсо да жеке мектептерге беришет. Акыркы учурларда араб тилине болгон суроо талап да күчөп барат. Ата-энелер өзү укуктуу, орус тилиндеги же кыргыз тилиндеги мектепке береби ата-эне өзү тандайт. Бирок ошо тандайт деп эле жөн кое берсе да болбойт. Менимче бир аз кыргыз тилин пропагандалоо, анын турмушка чындап керек экенин, кыргыз өлкөсүндө жашап атканда бул тил эң маанилүү экендигин жеткириш керек менимче. Анан азыр мыйзамга дагы өзгөртүү толуктоолор кирбедиби? Мамлекеттик кызматта иштеген. Мына ушундай мыйзамдар чыныгы жашоодо иштеп баштаса, ал ата-энелер өзүнөн өзү баягы балдарын кыргыз тилиндеги мектепке берүүсү табигый эле көрүнүш болот дагы. Бул кыргыз тил класстар буйрук менен эмес, табигый түрдө көбөйөт. Улуттук тил комиссиясынын төрагасы Каныбек Осмоналиев мамлекеттик тилдин кадыр баркын көтөрүү үчүн мектеп балабакчаларда милдеттүү түрдө окутулушу керек деген пикирин көптөн бери айтып келет. Жакында мамлекеттик тил боюнча мыйзамга өзгөртүү киргизилип, анда мамлекеттик кызматкерлер мамлекеттик тилди билиши керектигинде так жазылган. Анткени биз муну билебиз. 90-жылдары биз эгемендүүлүктү алган кездери мына Оштун мисалында айта турган болсок, болду эми биз Россиядан бөлүндүк, СССРден. Биз кыргыз өзүнчө эгемен өлкө болот экенбиз. Демек кыргыз тилин билишибиз керек деп жөн эле ата-энелер өзүнөн өзү могул жакта Гагарин, Керметоо, дагы Барпы деген мектептерге берип баштаганда 90-жылдары. Элдер өзү эле билип. Бирок кийин мамлекет тил саясатын жакшы жүргүзбөгөндүктөн кайрадан ал мектептер солгундап кайрадан мына 2000-жылдардан кийин тескерисинче орус тилдүү класстарга берүү күчөдү да, себеби миграция күчөдү. Бирок эми азыр Россиянын абалын көрүп атабыз. Барып чет өлкөгө иштейм десе, бир эле Россия эмес, дүйнөдө 200дөн ашык мамлекет бар экенин туя билсе, ошол экинчи тил катары орус тилин эмес, ордуна англис тилин үйрөнсө, келечеги кеңирээк болот деп ойлойт элем. Албетте баягы сөзсүз түрдө кыргыз тилин өнүктүрөм десе эле орус тилине каршы коюштун кереги жок. Көп тил билсең, көп тил билесиң, бирок өз эне тилиңди чаңгандык, өзөгүңдү, тамырыңды таңгандык дешет тилчилер. Мамлекеттик тилге болгон пропаганда башка тилдерге эч кандай тоскоолдук же каршылык жаратпайт экендигин эксперттер эскертет. Айжаңыл Турдумаматова, Нурбол Талантбек уулу, ЛТР, Ош облусу.